Кийинки сөз депутат Сулайманов Алтынбек Турдубаевчта. Рахмат, саламатсыздарбы? Мен докладчыга мындай суроо берейин деп тактап албайлыбы? Биз бүгүнкү күндө ушул экс-президент кол тийбестиги бар экс-президенттерибиз ким ушу менен кимге иштеп атат ушул? Бүгүн көзү тирүү 4 президентибиз бар, экс-президенттерибиз. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев. İşte атабы ушул бүгүнкү күндө кайсыл кимдерге иштеп атат? Докладчы сизден сурайынчы. Бул негизден сиз 4 президент экс статусы бар деп айттыңыз. Чындыгында экс статус бербе бул башка орган ыйгарым укугу билесиздер. Биз экс статус макамын алган президенттер боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Ошондуктан Акаевта, Бакиевте билесиздер, экс деген статус жок. Акаев 2005 жылы, Бакиев 2010 жылы кеткен. Бирок сиз берген мыйзамда логика, сурооңузда логика бар да. Бакиевти биз бул мыйзамда азыр мына массалык маалымат каражаттарына көп барып атабыз, суроолор болуп атат. Артка иштебейт мыйзамдын колдонуусу. Ал эми деген суроолор жаралып атат да. Эгер бул мыйзам 2003 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин күчүндө болсо, экинчи президент Бакиев жоопко тартылды да сыртынан. Убактылуу өкмөттүн жанагы декреттин негизинде. Мен ойлойм, укук коргоо органдары мыйзамды туура жоопко тарткан. Анткени мыйзам баш мыйзамга 2007 жылы карама-каршы келип, бул норма иштебей калган. Ошондуктан ал кишини сыртынан соттоо болгон да. Ал эми андан кийинки президенттер боюнча экс статусу 2 кишиде болуш керек, указ чыкканы мен тактабадым акыркы боюнча. Бирок 2 адамда статус болсо, бул бүгүнкү биз кабыл алынган мыйзамдагы беренелер жана социалдык, материалдык жагы иштеп атат. Ал карама-каршы жок. Бул боюнча Конституциялык палата да чыгарган жок. Болгону жана аброюн сактоо боюнча баш прокурор кандай тартип менен коргойт президенттин, экс-президенттин. Ал эми кол тийгис укукка ээби эмеспи деген гана нормага баш мыйзамга карама-каршы келгенден биз 12 беренени алып коюп атабыз. Башка орган берет деп атасыз. Кайсы орган жөнүндө айтып атасыз? Экс-президенттин статусу өзүңүздөр билесиздер да, Конституциянын талабы боюнча президент өзүнүн ыйгарым укугун тапшыргандан кийин жаңы шайланган президент буйрук чыгарат, ошондой тескемелер бар да. Ошонун негизинде экс-президент деген статуска ээ болот. Биздин мыйзамдын талабы, биздин максат ким ээ болот деп карап атканы жок. Ээ болгон учурда кандай статустарга ээ болот? Ошол мыйзамга өзгөртүү алып чыгып атабыз. Азыр сиздин мыйзамыңыз ишке кирсе, өткөн болсо, эки президентке, анан келечектеги президенттерге иштейт да. Мурдагы Акаев менен Бакиевтики итегиле жок болгон экен, туурабы? Эң туура айттыңыз. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып 3 окууда өтүп калса, кандай укук беребиз сиздер чечесиздер. Бул экс-президент макамы бар президенттерге, экстерге жана келечекте боло турган экс-президенттерге толук иштеш керек да. Бирдей болуш керек ал, бир адамдын кызыкчылыгына колдонулбай. Бизде президенттен башка эч кайсы кишиге мындай статус берилген эмес да. Берилген эмес. Бир эле президентке, ни спикер, ни премьер, эч башка бир эмелерге мындай статус жок, туурабы? Экиле ошо президентке азыр 2 кишиге берилген экен, келечекке. Ушуну алып коюш керек деген түшүнүк менен кетип атабыз да азыр. Ең туура 2007 жылкы, андан кийин 2010 жылкы конституцияларда дагы 53 беренеде экс-президент статусу мыйзам менен аныкталат деп турат. 2010да дагы билесиздер, 69 статьянын 2 бөлүгүндө мыйзам менен аныкталат деп турат. Демек, президент ишмердин кепилдиктери жөнүндө мыйзам бар. Ал экс-президентти келечекте ал президент экс болот, ошого мурда жазылган мыйзам экен. Биз ошондуктан бөлүп жазбай эле ошого өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошондо негизинен туура болгудай. Негизинен урматтуу коллегалар, туура эле эч ким кол тийбестикти мындай экс дегенди албай койгону туура эле. Буга эл
кол тийбестикти эгер төлөмөй иштеген болсо же туура эл бериш керек басын. Мыйзам менен эч кимди защита кылбаш керек. Өткөнүнө жооп бериш керек ар бир адам жасаган ишине. Мындай статус менен бекинип алып, келечектегилер, буга чейинкилер анда ошол мезгилинде ошо 6 жыл срогунда 10 секунд. кийин деле мен эчтекеге жооп бербейт экенмин деген деп бүт мыйзам бузууларга бара бериши толук мүмкүн болуп атпайбы? Ошондуктан мен туура эле ушул Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубановичте. Рахмат. Качып кетпеген президенттер экөө азыр Кыргызстанда. Качып кеткени экөө. Эми ошол экөө жөнүндө сөз болуп атат да. Анын бири Роза Сакында, Отунбаева. Ал киши мындай кыска иштеди, бирок анын тушунда мындай уурулук болгон жок. Жан сакчы шопурлардын заманы болгон жок. Кудайга шүгүр, элибиздин арасында урмацияга татып жүрөт. Бул мындай мындан кийинки саясий элитага дагы, саясатчы болом, өлкөнү башкарам дегендерге Отунбаева мындай үлгү болуш керек. Көп жагынан. Эми мындай аз убакытта көп иштей албашы мүмкүн. Бирок жалпы алганда мындай биз көрүп атабыз да азыр. Ким мындай кандай таза şey. Экинчиси Атамбаев. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, азыр ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы? Жана датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча, эми ошол экс-президентке коомчулукта айтылып аткан айрым сындар, пикирлер, шектенүүлөр, ошолор боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу ушул мыйзам кабыл алгандан кийин? Же ага тиешеси жок? Бул мыйзам эгерде кабыл алынып калса, бул боюнча кандай статус беребиз мен жогоруда айттым. Ал ошол жайылтылат. Ага чейинки маселеге мен кайрылып келсем, мына өзүмдүн түшүндүрмөмдө айттым эле. Мыйзам 2007 жылы баш мыйзамдан алым салынган. Аталган мыйзам 2003 жылы кабыл алынып, аталган беренелер ошол бойдон бүгүнкү чейин өзгөртүүсүз калганда. 2006, 2007, 2010 жылкы баш мыйзамдарда бул норма жок. Бүгүнкү күндө сиз айткан экс-президенттердин экөөндө тең эч кандай макам жок. Эгер мына укук коргоо органдары турат, кандайдыр кылмышы аныкталса, тартабыз десе, буларга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Азыр деле. Азыр тоскоолдук кыла албайт. Эгерде биз палатадан бул мыйзамды кабыл алып, кандайдыр статус бере турган болсок, ошондо корголуп калышы мүмкүн. Себеби биз колдонуу мөөнөтү өзүңүз билесиз 2007 жылдан баштап жайылтылып калат. Себеби мыйзам ошондон карап иштеген. Буга укук коргоо органдарына оордук жаратпайлы, жанагындай колдонууда тоскоолдуктар болбосун деп биз ченемдик актылар жөнүндө мыйзамдын 9-беренесинин 3-пунктунун негизинде бул жерде көрсөтүлгөн колдонуу мөөнөтү бүтүндөй ченемдик укуктук актыга жанын структуралык айрым элементтери үчүн белгилениши мүмкүн деп көрсөтүлүп турат. Биз 4-12 беренени 2007 же 2010 жылдан баштап колдонулат деп көрсөтсөк, эч кандай кийин талаш маселе жаралбайт. Буну концепцияда бар, экинчи берене кылып киргизсек болот, экинчи окууда бул боюнча сунуштар түшкөн. Бул абдан туура мыйзам. Анткени эмне үчүн жанагы Борбор Азия өлкөлөрүндө өзгөчө Кыргызстанда жана мураскер деген түшүнүк ушундан пайда болуп атпайбы? Мисалы мен 6 жыл бою уурдаганымы мен мураскер койсом, ошону менен жашырып калам. Анан эч ким билбей калат. Ошол мен коюп кеткен жакын адамым мени мындай жаап жашырат деген ой менен ошондой иштерди жасай беришкен да мурда. Саясий маданият калыптанган өлкөлөрдө, мына Европада, башка жактарда, демократия түптөлгөн өлкөдө андай түшүнүк жок. Ошон үчүн ушул мыйзамдан кийин дагы бизде ошол мураскер деген түшүнүктү биз жоюшубуз керек да. Элге тандап коюп кой. Ким күчтүү болсо, эл кимди колдосо, ошол утуш керек. Ошон үчүн президенттер жанагы биз мураскер койсок элеп деп жашырынып кылмыштан качып кетебиз деген болбойт. Уурдадыбы, баары жооп берсин. 1 сом урдайбы, миллион урдайбы, баарын мындай четине жоопко тартыш керек негизи. Туура, колдойм. Эң туура айтасыз. Сизден азыркы айтканыңыздарга мен кошулам. Анткени мыйзам сот алдында бардык жаран мамлекет кызматтагылар, депутаттар, президент бардыгы бирдей. Ошондуктан биз жоопкерчилик менен укугун бирдей алып кетишибиз керек да. Эртең мыйзамды бузса,
жооп бере турган ыңгай жаратышыбыз керек. Эч ким мыйзамды бузган үчүн жоопко тартылбай калбаш керек да. Ошондо сиз айткандай мураскер жана башка түшүнүктөр жоюлат шайлоонун тартибинде. Бул эми аста-аста боло турган этап, мен ойлойм, бул ишке ашат. Негизинен биз мыйзамды кабыл алуу максатыбыз ошол. Тегиз мурдагы экистерге, кийинки боло турган экистерге мыйзам баш мыйзамга туура келип, так иштей турган долбоорду, мыйзамды биз жактырып кабыл алышыбыз керек.